Токтогул атындагы номер 1 мектеп гимназиясынын 5В классынын класс жетекчиси Адишова Нурайымдын «Аалам Алпы Айтматов» деген темадагы класстык сааты. Сабактын максаты: окуучулар Чыңгыз Айтматовдун өмүр жолу, чыгармачылыгы боюнча маалымат алышат. Өз элинин улуу инсандарынын өмүрүнө, чыгармачылык ишмердүүлүгүнө шыктануу сезимдерин ойготушат. Алардын үлгүсүндө тарбияланышат. Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүн силер Кыргыздын залкар уулу, дүйнөгө аты таанымал белгилүү жазуучу, коомдук жана мамлекеттик ишмер Айтматов Чыңгыз Төрөкуловичтин өмүр жолу менен таанышасыңар. Чыңгыз Айтматов Талас областына караштуу Кара Буура районундагы Шекер айылында 1928 жылдын 12 декабрында мамлекеттик кызматкердин үй-бүлөсүндө туулган. Атасы Төрөкул Айтматов КПССтин Кыргыз обкомунун катчысы, эл ичинде кадыр барктуу, көрүнүктүү адамдардан болгон. Апасы Нагима Хамзаевна теги боюнча караколдук татар, жергиликтүү театрда актриса болгон. 1942 жылы Экинчи дүйнөлүк согуштун айынан Айтматовго мектепти таштоого туура келет. Ал убакта Чыңгыз Айтматов 14 жашта гана болгон. Шекер эли аны кат сабаттуу болгондуктан айыл өкмөтүнүн катчысы кылып шайлайт. Андан кийин ошол эле согуш жылдарында райондук салык чогултуучу болуп иштейт. 1946 жылы 8-классты аяктагандан кийин Жамбылдагы зооветеринардык техникумга окууга өтөт. Салкар жазуучу, Союз учурунда Адабий Кыргызстан, Иностранная литература журналдарынын редактору, СССРдин ири адабий басылмаларынын редколлегиясынын мүчөсү болгон. Бир катар чыгармачыл союздарга жетекчилик дагы кылып турган. 1952 жылдан баштап анын Ашым, газетчи Дзюйо, Ак Жаан, Түнкү суугат аңгемелери жарык көрө баштаган. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары боюнча жаралган кинофильмдер жана спектакльдер Жамиля, Биринчи мугалим, Саманчынын жолу, Кыямат, Фудзиямадагы Кадыр түн кинофильмдери көптөгөн өлкөлөрдүн сахналарында коюлуп келе жатат. Жана Чыңгыз Айтматовдун сыйлыктары жөнүндө айтсак, ал Ленин, эл достугу, эмгек кызыл туу, 1-даражадагы Манас орденинин жана башка дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнүн эл аралык сыйлыктарынын ээси. Чыңгыз Айтматов 2008 жылдын 10-июнунда 80 жаш курагында дүйнөдөн өткөн. Бирок анын чыгармачылыгы кыргыз жана башка көптөгөн улуттардын эли үчүн түбөлүк жашай берет. Анда балдар, бүгүнкү темабыз ушуну менен аягына чыкты. Силерге үйгө тапшырма Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан үзүндү жаттоо жана сүрөт тартуу. Бүгүнкү сабакка көңүл бөлгөнүңөр үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.